Урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элек жана Садыр Жапаров президентибиз урматтуу. Анан биздин эми маселебиз бул жерге эми биз спорт зал куруу багытында мына жерибиз жеке менчик кызыкка өтүп кеткенине байланыштуу ошого кайрылып жатабыз. Бизди ушуну көңүл буруп, маселени жеринен чечип беришсе. Элдин атынан сүйлөп атабыз, элдер дагы турушат. Мына жерде бизге какыраган чөл жерге келип отурукташып калганбыз. Ошол жерде мектебибиз дагы элдердин саны аябай көбөйүп кетти. 2005-жылы ушул жерден мектепке, мечитке, ФАП, спорт залга 1 гектар 29 соттук жер бөлүнүп берилген экен. Ошондон эми биз жаштарыбыз эл катары болуп спорт зал салалы дешип, ошол жерге спорт зал салалы десе, эми ал жерде кимдер саткан, айыл өкмөт сатканбы, аны белгисиз, бирок ал жерди сатып ийишип, эми бизге ошол спорт зал салган жер талаш болуп жатат. Ушуну чечип берүүнү суранабыз. Сузак районунун Жашасын 2 айылынын тургундары мектептин карамагынан социалдык мекеме курууга пландалган 30 сотук жер тилке жеке колдорго мыйзамсыз сатылганын айтып чыгышты. Жергиликтүү тургундар баштапкы планда көрсөтүлгөн жерди элге кайтаруу боюнча президент Садыр Жапаров УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылышты. Биздин талабыбыз ушу, жер тилкеси боюнча биз ушу 2005-жылы келгенбиз бул айылга. Ошондо жери бөлүнгөн экен, 1 гектар 40 сотик бөлүнгөн экен. Өз негизинде 3 гектар 60 сотик дейт. Бияка эми үйлөр салынып кетти, мына мечиттин алдында ушу үйлөр салынып кетти. Ошондуктан эми аларга биздин тишибиз өтпөй атабыз. Биздин азыр мына жерде сатылып кеткен 30 сотик жерибиз бар. Ушу 30 сотик жерибизди бизге чечип беришин суранабыз. Ушу мамлекет башчысы президентибизге, Садыр Жапаровго, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевге кайрылабыз. Анан бизге жетишсиз мына жерге эме курулган тамак аш буфетчи. Буфеттин бул эмес тендер жолу менен курулуп, фундаментине эле 550 миң акча кетти деп атат да. Эгер 550 миңди бизге берген, биз крышасын көтөрүп коймокчу эл. Азыр мисалы элден колдоо жок, же мемеден колдоо жок болот да бугачы. Осы 3 адамга бөлүп саттыр, 2 адамдарга 7,5 соттон, 1 адамга 10 сотик, 15 сотик кылып бөлүп сатып жүрүптүр да. Ошого биз ала албай жатабыз азыркы күндө. Ким дегендер? Ким деген алган бул жерди мисалы? Курстанбек деген киши, Кызылсеңир айылында Курстанбек деген киши алган. Айыл өкмөткө барсаңар чече албайбыз деп атат. Эми Айыл өкмөткө барсак, айыл өкмөт биз чече албайбыз, өзүнө жогору жакка кайрыла бергиле деди. Акимге бардык, аким дагы ошондой деп чечип эме кылып койду. Прокуратурага барганда, прокуратура азыр бир эмеге тергөөчү көрүп, тергөөдө болуп жатат да. Тергөө ага бизге убактыга көбүрөөк убакыт кетип калып атат. Тергөөдө 3 жыл 4 жылдын аралыгында биз чечип беребиз дешип атат да, убакыт көп кетип атат. Биз ага күтпөй ошого эртелет эме кылып берсе жакшы болот эле. Учурда Жашасын 2 айылында мектепкана бар. Ашкана, спорт зал, бала бакча каралган эмес. Мындан улам элеттеги жаштар фонд ачып, спорт зал салууга 2 миллион акча жыйналган. Бирок бөлүнгөн жер тилке жеке колдорго туракчай салууга берилип кеткендиктен аракеттери ишке ашпай турганын билдиришти. Көйгөй өтө көп экен. Биринчиден бул эле мектеп экен. Мектепте тар экен, окуучулар батпайт экен. Экинчиси мына спорт зал. Жаштарга спорт залы керек экен, ошол негизинде ошол спорт залды карашыбыз керек экен биринчиден. Экинчиден ана бул элдерибизде таза суу жок экен. Таза суу бардыгы шор суу экен. Не кылсаң да шордуу чыгып турат экен да. Кудай кааласа ал маселени өкмөткө бүгүн мен прямой болуп жеткирем. Кудай кааласа өкмөттүн жыйынтыгын элге кайра өзүм келип отчетту берем. Ошол жерге бизде зал, негизи зал болгон эмес да, бу жердечи зал жок. Анан балдарга шарт жок. Азыр Кудайга шүгүрүнөй өнүккөн заманда жашап атабыз. Ошого биз суранат элек, ошо президентибизден, генералыбыздан ошол жерге жаштарыбызга зал салып берсин. Ошо Кыргызстандын атынан чыга турган жаштар көп жерде дагы, Кудай кааласа. Ошол жерге ушу зал өзүбүздүн фондубуз бар. Аракет кылып Россияда, Кыргызстанда жаштар топтоп атабыз. Эми аныбыз жетпейт экен ачык эле, бирок аракет кылтабыз. Ошо 2 миллионго жакын акчабыз бар. Анан ошого азыр мамлекет жардам бербесе, элдин колунан эчтеке деле келбей атат да. Азыр аны канча жыл чогултабыз. Ошо биздин жаштардын кайрылышы, зал салып берсе дедик эле.
Жогорудагы маалыматты Кызыл Туу айыл өкмөтү да тастыктады. 2005 жылдары социалдык мекемелерди курууга пландалган жер тилке белгисиз себептер менен жеке менчикке мыйзамдаштырылган. Учурда бул иш боюнча райондук прокуратурага кайрылып иш жүрүп жатканын, социалдык объектиге бөлүнгөн жерди кайтарууга кызыктар экенин кошумчалашты. Бирок ошол 1 гектар 200 жер аянтынын ичинен бүгүнкү күндө жетишсиз болуп атат 30 сотук жер. Ал 30 сотук жерди белгисиз себептер менен жеке тараптарга турак жай куруу үчүн чек катары берилип кеткен экен. Бул боюнча быйылкы мына эл менен жолугушуу убагында аныкталып, бизден эч кандай эме берилген эмес. Бул ген планды өзгөртүү боюнча же болбосо ошо жеке тарапка берүү боюнча айылдык кеңештерден эч кандай өзгөртүү, башка чечимдер чыккан эмес. Ошондуктан биз дагы мына укук коргоо органдарына, тактап айтканда Сузак райондук прокуратурага бул материалды бергенбиз. Ошол биз деле айыл өкмөт администрациясы ушул эл тарапка социалдык объектиге чечилишине кызыктарбыз. Бейле кетсек, Жашасын эки айылындагылар Каралма айыл өкмөтүнө караштуу Орток айылынан 2004-2005 жылдары жер көчкүнөн көчүп келип жайгашкандар. Бүгүнкү күнгө чейин ар кайсыл аймактардан тургундар көчүп, калктын саны 3000ден ашты. Айыл негизделген 20 жылдык убакыттан бери мында таза суу көйгөйү чечиле элек. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.